Kızılça jana kızılça soğu. Kızılçаны suğa bışırıp жеш керек. Ал эми согун соковыжималкадан чыгар, соктун өзүн 0,3-0,5 мл ичүү керек. Кызылчанын кандай пайдасы бар? Кызылча ичеги карындардын иштешин жакшыртат. Ошол жактагы микрофлораны, керектүү жана керексиз бактериялардын катнашын, соотношениясын жөндөйт. İçegide kurtları жок кылганга жардам берет. Демек, биз ичегинин иштешин жакшыртуу менен биз кан басымды чүрөт экенбиз. Демек, кимдин кан басымы көтөрүлүп турса дагы кызылча согун же кызылчаны сууга бышырып жесе болот экен. Ичеги карындын мен дайым айтып келем, урматтуу мекендештер, kan basımды çürüş üçün içegi menен иштей келет. Демек, кызылча ичегини жакшыртат экен дагы kan basımды çürüp берет экен. Мындан тышкары, жүрөктүн систола диастоласын иштешин жакшыртат. Жүрөктүн систола жана диастола деген сөз, систола бул жүрөк жыйрылат, диастола жүрөк шалдаят же кеңейет. Мына ушул жүрөк дайыма жыйрылып, жазылып иштешин, жыйрылышын систола, жазылышын диастола. Мына ошол систола жана диастоласын иштешүүсүн эң сонун жакшыртып берет экен. Эгерде сиз ич катуудан кутулам десеңиз, анда 3 жума бою кечинде же кызылчаны сууга бышырып жеңиз, же кызылчанын согун ичиңиз.